Assalamu alaikum hurmatly Teskabardын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге Тескабардын бул чыгарылышында Ош Өзгөн трассасынын боюнан сатыла турган, тактап айтканда Кайыргач айылынын жаңы конушуна сатылуучу 8 сотук жер тилкесин тартып көрсөтөбүз. Анда назар салыңыздар, сиздерге дарегине толук түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, Тойчу айылына кире берген жердеги арканы көрдүңүздөр, андан бери өтсөңүздөр, бул жерде Өзгөн тарапта кетип атканда сол тарапта жолдун боюндагы заправканын бет маңдайындагы ушул жол аркылуу түз чыгып барасыздар. Ушул жерден дагы көрүнө турматы тургандар, тетиги жердеги мечитти көрдүңүздөрбү? Ушул мечиттин маңдайынан сатыла турган жерди табасыздар. Бул жактан түз кетсеңиздер Өзгөн тарапка бет аласыздар. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган жердин дагы дарегине келип жеттик. Андыктан жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келе бересиздер. Кургаган бак дарактарды көрдүңүздөрбү? Андан түз өтпөйсүздөр. Бери күн батышты карап, оң тарапка мына көчөгө буруласыздар. Мына ушул чоң чыңалуудагы электр тогу өткөн линия менен бери жүрө берсеңиздер, бул жерде баардыгыңыздар билген, көзгө дагы жакшы эле урунат. Мына ол маңдайыбызда турган жаңы салынган мечит көрөсүздөр. Ушул мечитке жетпеген жерде ушул бош жаткан жер сатка коюлду. Ээси менин жанымда турат. Азыр сиздерге биргеликте бүт баардык маалыматтарды бермекчибиз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Амансызбы? Алейкум ассалам. Кызматка чакырган кез келип калдык мынакей. Жериңизди сатка коюп турсуз. Жерди сатка койдук элек. Бул жер өзү 8 сотик жер. Бул жерден чегералар такталганбы? Чегералар бул жерде жана Пескова турубузда. Ошолдон бул жакка карап кетсе, оң тарапка карап кеткенде навес турат. Ошо навеске жакын кирет ичкериге. Демек, мына ол жердеги, мына менин сөмөйүмдү көрүп атасыздарбы, урматтуу туугандар? Мына ушул сөмөйүмдөгү пескоблоктон тургузулган имараттан түз бул тарапка эсептей бересиздер. Мына ушул менин сөмөйүм турган жакка келип каласыздар. Андан дальше дагы берки жол тарабындагы өтөбү? Бир аз өттүрүп анан бери келеби? Ооба. Бул жактан келет дагы мына электр чыңалуудан бул жагына өзүнүн нормасында метр таштайт дагы. Бул жагын 15 миң. 15 метр. Ооба, каласа тосуп алса деле болот. Бул жагы өз 8 сотик толук чыгат. Демек 3 бурчтук жер да. Мына ушул 3 бурчтуу жер 8 сотук жер тилкеси чыгат. Андан ашыгы дагы бар. Ал жагы мына ушул чоң чыңалуудагы электр тогу өткөн линиянын асты болуп калат. Жолго чейин убактылуу тосуп иштетсе дагы боло берет. Ооба. Жакшы. Бул жерде эч ким иштетпейт да. Бул электр чыңалуу бар жерде бак кылып алса деле боло берет. Түшүнүктүү. Бул жактагы эми соседдер деле ошондой кылып иштетип келет аткан. Сиздер дагы урматтуу туугандар, эгер бул жер сиздерге насип кыла турган болсо, сиздер дагы ошентип иштете бересиздер. Документинде негизи 8 сотук экен, андан сырткары дагы кошумча бул жагын кошуп иштетсеңиздер, бул жол менен бир 10-12 сотук чыгып калат экен. Демек, чегералар такталган. Кардар келгенден кийин архитектура кызматкерлерин алып келип, сөзсүз казыктарын кактырып, өз атына документ өткөрүп бересиздер. Сөзсүз түрдө. Бул жакта водозабор бар, бул жакта суу. Водозабор. Демек, суудан проблема жок экен да. Вообще проблема болбойт. Бул жерден, ушул айылга полный кетет. Ал жакта Шералы, Тойчу деген айылдар ушул жерден суу алып кетет. Суу кампанын жанында жайгашкан деңизчи. Жакшы, суудан эч кандай маселе жок экен. Мечит десеңиз, мечитиңиздер мына маңдайыңыздарда турат. Мектеп менен бала бакча маселеси кандай? Жаңы түшүп атат. Жана жолдон бурулган жерде жаңы түшүп атат. Кудай кааласа быйылкы жылы ишке берилет. Демек, урматтуу туугандар, сиздер үй салып, жайгашып, көчүп келгенге чейин мектеп даяр болуп калат экен бала бакчасы менен. Эми баасы канча болду? Баасын 1 миллион 200 миң деп турабыз. Кеми болобу? Кеми сөзсүз болот. Жакшы, реальный клиентке жакшы түшүп бересиздерби? Жакшы эле түшүп беребиз. Эгерде 500 миңге чейин бир жакшы машинеси болсо, автоунаасы. Алмашуу жолдору дагы бар деңиз. Алмашуу жолдору дагы бар. Машиненин үстүнө акча кошуп берсе, анда дагы сүйлөшө беребиз. Жакшы. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр уктуңуздар, баасы 1 миллион 200 миң сомго бааланды.
ээсинин номери экран астында камтырат. Өзүңүздөр чалып байланышып келип көрсөңүздөр болот. Даректерин видеонун башында көрсөттүк. Ушул дарек менен толук ээрчип келе бересиздер видеону көргөнчө. Эми бул жерде беш кошкон элби, жаңы конушпу? Жаңы конуш, беш кошкон эл. Ар тараптан келген. Ооба. Жакшы. Урматтуу туугандар, анда мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Толук маалыматты ээсинин номери дагы камтылат. Ошол жактан чалып байланышып маалыматтарды алсаңыздар дагы болот. Соолугуңузду берсин. Ушул жер сиздерге насип кылсын. Имарат тургузуңуздар, ширин жашооңузду улантыңыздар деген жакшы каалоо тилек менен анда жыйынтыктадык. Сиздерге насип кылсын.